Актанып бите албай атам. Манас келет дегенде байлатма жинди соолгон ыйлаган бала соронгон деп коет. Манас жөнүндө такыр укпаган коом бар болчу, чөйрө бар болчу. Өзүң каалабаган сөздөр чыгып кетиши толук ыктымал экен. Жанагы дайым эле боло бербейт. Көпчүлүккө жарыя кылбай барганбыз. Дагы уйку маселеси кыйнап коюшу толук ыктымал. Манас жөнүндө талкуу кылып аткан өзү жакшы. Жамандап аткан элдер дагы Манас жөнүндө ойлонуп аткандыгын өзү жеңиш чындап келген. Күпүлдөп аткан Саякбай атабызга көңүл бурган жок да. Биз жакшыны кабыл албайт экенбиз. Канчалык 3,5 ай Манас айтканбыз. Өз зарылдыгыңды аткарып келиш үчүн эле 15 мүнөт убактың кетип калат. Дөлөт байке менен азырдагы мамилеңиздер барбайбы? Саламатсыздарбы, жалпы Солото YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бул кайрадан Жылдыз Тайм рубрикасы. Бүгүн бизде башкы каарманыбыз өзгөчө, айрыкча кыргыз үчүн кыргыздын атын даңкын далайга тааныткан Манасчы Рыспай Исаков агабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Рахмат, мен дагы. Денсаулыктарыңыз жакшы? Жакшы, Кудайга шүгүр, баары сонун. Мынакей, буюрса Манас жумалыгында Гиннес рекорд китебине кирдиңиз. Албетте бул Манасты таанытуу боюнча андан бери канчалаган убакыт өттү? Өзүңүзгө келип алдыңызбы? Баягы чарчагандын жайылып дегендей. Ооба, баары жакшы, Кудай буйрса ал 5 күн, 6 күндүк Манас айтуудан кийин эле кайра эле кадимкидей жашоого аралашып кеттик. Андан кийинки түндө деле 3 саат уктадым маселен. Кайра андан кийинки түндө деле кадимкидей өзүнүн нугунда уланып кетти. Негизи ушул Манас жумалыгына катышуу канчадан берки планыңыз эле? Корктуңузбу башында, баштаганда? Корккон жокмун, бирок жоопкерчилик болду. Анткени кокус марага жетпей калсаң эмне болот деген нерсе болду да. Ошол себептен улам дагы көпчүлүккө жарыя кылбай барганбыз. Жеке дараметимди сынап көрүү негизги максат болду да. Анан корко турган нерсе болгон жок, себеби дайым өзүбүз кылып келген жумуш, айтып келген Манасыбыз дегендей. Болгон узак мөөнөттө үн бүтүп калбайбы, дарамет жетеби, уктап калышың мүмкүн, курсагың ачышы мүмкүн деген сыяктуу нерселер бар да. Өзгөчө талаптары катуу болгондуктан улам башкасын эсепке албаганда дагы уйку маселеси кыйнап коюшу толук ыктымал. Ошол нерселерден даярдыктарды көрдүм. Өзү мурунтан уйку менен өзүм билгендей күрөшүп жүргөн учурларым болгон. Күрөшүп жүрүп аябай уйкучу элем да башында. Анан уйку менен күрөшүш керек деген ой менен бала кезимден эле уйку менен күрөшүп жеңип, бир 2-3 күн уктабай коюу анчалык деле маселеге айланбайт эле да. Ошол нерсе мага жеңилдик алып келди деп ойлойм. Негизи ага чейин дагы бул баргы чакта дагы аракет кылып көрдүңүз беле ушундай узак мөөнөттө айтканга? Узак мөөнөткө эми жанагы Манас күндөрү болуп атканда 7 күн Манас айтуу болуп атат. Ошолорду 2014-жылдан бери ушундай бир жакшы самалыктарды уюштуруп аткан Саякбай Манасчы фонду, анын ичинде бул демилгени көтөргөн Талант Алыбакчиев деген Манасчыбыз. Ошону менен узак мөөнөткө айтуу иш-чаралары жүрүп аткан. Ага чейин ошол эле Дөөлөт Сыдыков, Улан Исмаилов деген Манасчылар менен үчөөбүз таласта 2012-жылы болуш керек, калп айтпасам 3,5 ай Манас айтканбыз. Күндөп түндөп Манас айтканбыз да. Ошол бирибиз токтогондо экинчибиз улап отуруп, тынымсыз күнү түнү Манас айтканбыз. Ушулардын баардыгы жеке тажрыйба болду деп ойлойм. Анан 7 күндүк Манас айтууларда дагы жеке мен эмес, баардык эле Манасчылар ошондой узак мөөнөткө Манас айтып, өздөрүнүн дараметин сынап көрүшкөн. Ошол 7 күндүк Манас айтуунун өзүндө ушул демилгелер көтөрүлгөн болчу да. Манас айтып, ушул узак мөөнөткө айтуу менен Гиннеске катталып койбойсуңарбы деп уюштуруучулар тарабынан демилге көтөрүлгөн. Ал жүрүп отуруп ушундай нерселерге алып келди. Рыспайбек, ал жактан эмне такыр баягы тамак, суупу такыр ичкен жоксуздарбы? Иште суу ичип атасыздарбы? 24 саат айтып бүтсөң, 24 сааттан кийин 2 саат тынууга уруксат алсаң болот. Ошону кандай пайдаланасың өз эркиң. Суу ичесиңби, эс аласыңбы, уктайсыңбы дегендей.
жалпы жонунан 1 саатка 5 мүнөт берилет да. 1 саатка 5 мүнөттү улам 1 саатта 5 мүнөт суу ичип тыныгып туруп деле өткөрсөң болот. Бирок анда уктаганга мүмкүнчүлүк болбой калат да. Ушундай аны кандай пайдаланасың өзүңдүн эркиң. 24 саат бүткөндөн кийин 2 саат сага бонус берилет. Демек, бул дагы болсо мисал алганга кичине мүмкүнчүлүк берген экен да. Мындай караганда 2 саат көптөй болгону менен бөлүнүп келгенде эч нерсеге турбай калат, себеби турмуш зарылдык болот, эшикке чыгып келиш керек болот. Эшикке чыгып келиштин өзү жөн эле 10 мүнөт, 15 мүнөт убакыт алып коет. Өз зарылдыгыңды аткарып келиш үчүн эле 15 мүнөт убактың кетип калат да. Аны үчүн сен 3 саат айтышың керек. 4 саат айтышың керек кеминде, себеби запаста бир аз убактың болуш керек. 4 саат айткандан кийин өзү комиссия алмаштырды. Аны эшикке чыгып келесиң, кайра убактың нөлгө түшүп калат, кайра башынан айтасың, ушундай нерсе болуп калат да. Ал жакта кайсыл окуяларды көбүнчө айтып бердиңиздер? Мисалы үчүн көпчүлүк эле ал жактагы талкуу жараткан видеолорду же болбосо ошондо айтылган сөздөрдү айтып атышы мүмкүн, бирок эмнелер, кайсы окуялар айтылды? Талкуу жараткан видео 124 сааттын канча мүнөтүн ээлейт, муну эске алыш керек да. Анан окуянын кайсы окуядан дегенде башынан башталды. Жомок башынан. Жомок башы бул Манасчынын жеке ой толгоосу, Манаска болгон киришүүсү деп карасак болот. Адабий чыгарманын адабият теориясынын негизинен ала турган болсок, бул Манаска киришүү. Жомок башы деген сөз. Анда качантан бери айтылып келаткан нерсе, бул эмне өзү Манас айтуу деген, кимдер айткан, качан айткан, кантип айткан, эл кантип уккан, кандай мамиле кылуу керек, кимдер угуш керек, кимдер укпаш керек деген сыяктуу Манастын тегерегинде эмне суроолор болсо, эмне ойлор болсо, ошонун бардыгын Манасчы өзүнүн дараметине, мүмкүнчүлүгүнө жараша айтып жеткире ала турган нерсе. Окуя мына ушундан башталган да. Андан кийин ошол окуянын өнүгүшү менен жүрүп отурду. Манастын ата бабалары жөнүндө маалымат биринчи, кайсыл бабасы кандай болгон дегенден айырмачылыгы Угузхан, Кыргызхан жөнүндө баяндарды айттым мен. Угузхандын тушунда кандай болгон, ал ким болгон, Кыргызхан ким болгон деген сыяктуу түпкү бабаларын айтып келип туруп, себеби кыргыз эр кыргыздын жомогу эң башында боло Угузхандан уланат. Угузхандын баянын уккан жүрөк кубанат деп ошол эзелтеден уламыш болуп калган кыргыз атынын таралышынын негизи болгон ошол Кыргызхан, Угузхандардын баянынан баштап келип туруп, андан кийин өзүнүн ата бабаларына өтүп, анан Карахандын өлүмү боюнча, Карахандын өлүмүнө кимдер катышкан, кимдер катышкан эмес, эмне үчүн катышкан эмес деген сыяктуу окуялар уланып отуруп, андан кийин кадимкидей баягы Саякбай атабыз айтып келген Алоке Молтонун чапкыны, андан кийин кыргыздардын ар кайда чачырашы, бири кетти Алтайга, бири кетти Кангайга, бири кетти Тереңге, бири түшүп кетти Тереңге деген окуялар. Андан кийин Акбалта Жакып баштаган кыргыздардын Алтайга сүрүлүшү, ал жердеги окуясы, тирилиги, тиричилиги, Манас жөнүндө баян, андан кийин Кытайлардын Манас кабарын угушу, анан Манасты издеп чыгышы, анан Манастын төрөлүшү деп отуруп, окуя өзүнүн нугунда уланып отуруп, акыр аягы чоң казатка жетип токтоду. А ошо мурда айтылган менен азыркы айткандын айырмачылыктары кандай болду, кандай шарттары? Биринчиден талаптын өзгөчөлүгү бул жерде табигый манасчылыктын өзүнүн талабына шайкеш келбейт. Анткени манасчылар айтууда, Сагынбай атабыз айтабыз, Саякбай атабыз айтабыз, мурункулар айтууда, өздөрү каалаган учурда дем алып, муктаждыгын аткарып келип, кайра келип чайын уртап алып, балын уртап алып дегенде кайра улантып кете берчү да, өзү каалаган жерден. Мындай жайгерчилик турмуш. А бул жерде жанагындай сынак болгондуктан талап башкача болду. Ошол талапка көнүүдө окуя өзүң шаштырып калган учурлар болуп калат экен. Ошол
убакыттан кечип калбайын деген ойдагы кандайдыр бир деңгээлде сенин акылыңды алып тургандыктан улам алагдыл болгон учурлар болуп калат экен. Ага карабай эригүү келгенде, маселен, Манас айтуунун өзү табият ушундай нерсе да, дайым эле эригүү боло бербейт. Анан эригүү келе калган учурда өзүң каалабаган окуялар жаралып, өзүң каалабаган кызыктуу нерселер чыгып кетет. Мен баса белгилеп айтар элем, эсимде калган нерселерден да, эсимде калган нерселерден Манас менен Шооруктун урушу окуясы башкача өңүттө жүрдү. Андан кийин Алмамбеттин баяны, Алмамбеттин жомогу өзүнчө башкача, мурункулардан мурунку айтып жүргөндөрү менен башкача өңүттө сюжеттик өнүгүүсү, окуянын өнүгүү жолдору дагы башкачараак жүрдү. Демек өзгөрүү кирген турбайбы бираз да болсо? Сөзсүз өзгөрүү кирди. Маселен, Шооруктун окуясында уруш абдан көп эле. Сагынбай атабыздын варианты боюнча алып карай турган болсок, ал жерде шумдуктудай уруштар, аярлардын урушу бар болчу, сыйкырчылардын урушу да. Анан аскерлердин урушу, анан жекеме-жеке болгон уруш, ошо окшогон көптөгөн окуялар бар эле. Ууландыруу, аскерди ууландыруу деген сыяктуу окуялар бар эле. Ошолорду эле айтам деп турганмын. Бирок айтып атканда окуя таптакыр башкача нукта кетти дагы. Бая Сайышы жоон эр сайда аты калды Манаска деген лакап бар. Ошол лакап кантип жаралып калган деген окуя чечмеленип кетти да. Мисалы үчүн ошол жакта жаныңызда сизге колдоо көрсөтүп отурган кишилерден башка дагы кимдер бар дейм ба? Кыргызстандан сизге колдоо дегендей. Кыргыз эл акыны Азамат Болгонбаев барды. Манасчылардан Кыргыз улуттук Манас театрынын көркөм жетекчиси Замирбек Баялиев, Кыргыз улуттук Манас театрынын жетекчиси Азиз Биймырза уулу, орун басары Нурбек Талантбеков, манасчылар Камил Мамадалиев, Самат Көчөрбаев, Улан Исмаиловдор барды. Нурбек дегенде эле ошол TikToктогу тренд болуп кеткен нерсе эсиме түшүп, ал шакиртиңиз э? Шакиртин кошо гимнастка киргизген турбайбы дешип тамашалатышпайбы элдерчи? Ооба. Ал табигый көрүнүш, андан эрен-төрөн ала турган нерсе жок. Шакиртибиз жөнүндө айттык, себеби жана гимнасттын талаптары жөнүндө айтып отпадык. Ошол талаптарда токтогонго болбойт. Токтосоң убакыт күйөт. Ошол себептен зарыл нерселерди Манас айтып атканда ошол жамактатып айтып кеткенге туура келет. Нурбекти чакырып эмне керек болгон нерселерди ошол Манас айтып ыкмасы менен кошо айтып кеткенге туура келип атты да. Себеби кызматта ошол болуп атты. Мындай нерсе манасчылыктын өзүнө өөн көрүнүш эмес. Бул манасчылыктын табигый жолу, жамактатып кетүү, төкмөлүк нерсе, төкмөлүгү жок манасчылык болбойт өзү. Сагынбай атабыз деле, Саякбай атабыз деле, Тыныбектер деле, Акылбектер деле Манас айтып атканда ушундай жанындагы нерселерди жамактатып кеткен учурлар болуп келген, бул боло бере турган көрүнүш. Ал эмес Уркаш атабыз Манас айтып бүтүп, анан жанындагыларды кенен-чонон окуяга аралаштырып айтып кетчү да. Болгону бул адабият теориясынын негизинен алып карай турган болсок, бул лирикалык чегинүү деген болот. Окуяда аралашып жүргөн жок булар. Неме Кыркчоронун жанында Нурбек жүрдү деп айтылган жок, маселен. Кыргылчалдын катарында жүрдү же Тазбайматтын катарында жүрдү, Чубактын жанында жүрдү деп окуяга аралаштырылып айтылган жок да. Окуядан чыгып келип, муну мындай таштайлы, бул жагынан баштайлы дегендей Манастагы. Бүгүнкү окуяны айтып, кайра кайрылып барып, окуяга сүңгүп кирип, ушинтип айтыла бере турган нерсе. Ошол учурда сизге ыңгайсыз жараткан эмнелер болду? Бүт эле баардыгыбыз ойлогондой боло бербейт да? Жок, албетте. Өзгөчө эрте мененки үйрүң барганда уйку тарткан учурда кыйынчылыктар болот экен. Ошондо кадимкидей ылаалап калган учурлар болуп атты. Андан сырткары транс абалы деп коет, сүкүт абалына кирип кеткен учурлар болот. Ошол учурда өзүң каалабаган
сөздөр чыгып кетиши толук ыктымал экен. Жанагы тырышсаң да кетесиң, урушсаң да кетесиң деген саптар мен акылга алчай элекмин. Эмне үчүн айтылгандыгын аны угуп чыгыш керек болуп атат да. Эмне жөнүндө айтылгандыгын чындап эле билбейм. Ошол сыяктуу нерселер айтылып кетет экен. Аны анализдеш керек, талдаш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, ошондой учурларда жана жаныбызда колдоп, коштоп, сүрөп турган балдар уктап кетип атат дегенде добулбас ууруй атпайбы? Ал тескерисинче тоскоолдук жаратып атты да. Ошондон улам добулбас мени жеди деген сөздөр ошондон улам айтылып атат. Токтота калып, токтоп тур деп айтканга мүмкүн эмес. Анан ушундай айтуу жолу менен ал добулбасты токтотуп атабыз. Бул деле ошол табигый көрүнүштөр. Тырышсаң да кетесиң деп көпчүлүк эле адамдар кетип баштады окшойт. Эми бая түштүн мойну кылдай, башы казандай кайсыл жакка жорусаң ошол жакка кетет дегендей болуп, бул нерсенин бардыгы жорулушуна жараша боло турган нерсе деп ойлойм. Кандай кабыл алат, кандай жоруйт, ар кимдин өзүнүн эркинде боло турган нерсе. Түлөөнүн кандай болушу, союшуна жараша, түштүн кандай болушу, жорулушуна жараша дегендей. Мисалы үчүн ал жактан Манас айтып аткан учуруңузда бул жакта мурда Манас таануу, Манасты жайылтуу боюнча эч кандай түшүнүгү жок эле кээ бир адамдар талкуу жаратышып эле ушундай бир постторду жазып, бүт эле жак интернет тармагы бардыгы эле сизди талкууга салган постторго толуп кетти да. Алар сизди капа кылган жокпу? Башында аябай капа болдум, кийин кайра сүйүндүм. Себеби Манас жөнүндө талкуу кылып атканын өзү жакшы. Элдин билеби билбеби талкуу кылып турганы Манас жөнүндө сөз болуп атканы жакшы экен да. Таптакыр Манас китебин ачпай туруп жамандап аткан элдер дагы Манас жөнүндө ойлонуп аткандыгынын өзү жеңиш чындап келгенде. Ошол эле учурда Манас мынтип айтылбайт, мына мынтип айтылат деп башка манасчыларды көргөзүп атпадыбы? Башканы жөнгөй Саякбай атабыздын манасын чыгарып атты да. Бирок ошол эле эл ошого ошончолук көңүл бурган жок. Күпүлдөп аткан Саякбай атабызга көңүл бурган жок да. Демек, мындан биз ойлоно турган дагы бир акыл жатат. Биз жакшыны кабыл албайт экенбиз, канчалык жакшы болбосун аны кабыл албайт экенбиз да. Саякбай атабызды кабыл албай, укпай отурду, лайк жок ал жерде эч кандай. Комментарий жок дээрлик жок койсо, бирин серин гана болбосо жок да. Эмне үчүн болуп тур биздики жарабай калсын? Эмне үчүн ошондо ошол күпүлдөп аткан Саякбай атабызды көкөлөтүп, ушинтип айтылат турбайбы деп колдоп кеткен жок. Мен окуясын айтпай эле коем. Бул окуяны айтып атпайбы? Каныкейдин тайторун чапканы мынтип айтпадыбы деген талкуу жок, нөл. Жок дегенде мыкты айтып атат деп ошону колдоп койгон киши жок. Демек көргөн киши жок. Аны жөн эле мындай бир карап туруп эле барактабай туруп, ачпай туруп эле өткөзүп атат. Себеби адамдын аң сезими бул нерсени кабыл алууга даяр эмес али. Манасты угууга даяр эмес экенбиз. Манасты кадырлап ала турган деңгээлге көтөрүлө албай аткан экенибизди далилдеп атат да. Мен сүйүнөт элем, эгер мени жамандап туруп, анан ошол Саякбай атабызды же болбосо бүгүнкү заманда үмөттөн баштап башка манасчыларыбызды көкөлөтүп, ошондон кийин айга күнгө жеткирип, аягын жерге тийгизбей, көкүлүн күнгө күйгүзбөй, аздектеп, алакандап ошолорду багып алган болсо, аны абдан сүйүнмөкмүн. Демек, менин пайдам тийди манасчыларга деп сүйүнмөкмүн. Мисалы үчүн агай, сиздики мисалы үчүн жаштардын арасында дагы бир аз да болсо көпчүлүккө кызыгуу жаратты да. Анан ушул жаштарга манасты дагы да болсо жеткирүү үчүн манасчылар тарабынан кандай бир иш-чаралар болот? Бардык тарабын пайдаланыш керек. Манасты даңазалоодо биз каалайбызбы, каалабайбызбы, кандай максатта пайдаландык жанагы тасмаларды, ал башка маселе. Бирок чындап эле жаштарга жеткизип алдык. Ошону менен өзгөчө TikTok деген жакта бүт жайнап кетпедиби? Буга чейин Манас жок болчу да ал жакта. Анан мен эл аралап жүргөндө билип атам, TikTok'та негизинен көпчүлүгү мектеп окуучулар экен. Болгону дагы жаш жеткинчектер. Көпчүлүгү ошол жакта отургандар. Эч нерсеге акыл калчабай эле жөн эле тасманы көрүп эле ошол жөнүндө сөз кыла берген өзгөчө жаш муундар экен да, жаш жеткинчектер экен. Демек, ошолорго Манас жөнүндө алгачкы маалымат жетти. Алар Манас жөнүндө такыр укпаган коом бар болчу, чөйрө бар болчу. Ошолорго жетти. Эми андан кийинкиси жакшы жагын
андан ары улантып кетиш керек. Анимация багыттарын колго алышыбыз керек. Комикстен баштап балдар бакчасында комикстерди ылайыкташыбыз керек. Манасты даңазалоонун кандай жолу болсо, техникалык мүмкүнчүлүктөрдүн кандай жолдору болсо, ошонун бардыгын пайдаланышыбыз керек. Жаш анан агай Гиннеске рекорд китебине кирдиңиз, андан кийин өзүңүздүн дал ушу Кыргызстанга келгенде жакшы тосуп алгандарын көрдүк. Андан сырткары сизди колдоо иретинде мындай мамлекет тарабынан эмнелер берилди? Сыйлык жана башка төш белги дегендер беришет го? Бул сыйлык үчүн айтылган жок. Манас төш белги, сыйлык же кандайдыр бир колдоо үчүн айтылган жок. Башынан айтып келатам, мен жеке дараметимди сынап көрдүм. Жана Кыргызстанда эмес, Манасты Кыргызстандын чегинен чыгарып даңазалоонун жолу болду. Ушул учурга чейин 50 миллиондон ашык киши бул маалымат жөнүндө окуп атат рекорд китебинен. Демек, ошонун бардыгына манасчылык жөнүндө, кыргыз жөнүндө маалымат жетип атат. Мунун бардыгы Кыргыздын жеңиши деп түшүнүшүбүз керек. Демек, ошолор эртеби кечпи айланып келип, кыргыз дүйнөсүндө салым кошот. Мейли экономикалык жактан, мейли маданий жактан салым кошо турган нерсе болот деп ойлойм. Демек, башка нерсенин эч кандай мааниси жок. Анан агай, сиз эми дарбетиңизди көрдүңүз да, 124 саат, андан кийин дагы алдыда канча саатка жетсем деген баягы астын кыялыңыз бар негизи эле. Мен эми өз дарбетимди сынап көрдүм. Менден кийинки манасчылар чыгып, мындан да ашыра айтып салса, мен үчүн кубанч болот. Өзүңүз канча саатка чейин дагы жете алам деп ойлойсуз? Болжоп барганда 7 күн айтабыз деген ой болгон. Ар кандай тоскоолдуктар болду. Ушул 6-күнү токтодук. Эгер ошол тоскоолдуктарды кийинкиде эске алып айта турган болсок, дагы улантып айтса боло турган дарамет бар деп ойлойм. Анан агай, мынакей буюрса жакшы жаңылык менен келдиңиз. Анан азыркы тапта эмне болуп атасыз? Анан жакын арада эле да ушул өлкөбүзгө оор нерсе түшкөндө, анан ошол учурда дагы ырыспай чыгып, ушу элге кайрылса болот эле деген Facebook тармагынан окуп калдым да. Сизди көпчүлүгү сыйлашат, биз дагы сыйлагандардын катарына киребиз. Анан ошол улуу тумоо болгондога чейин дагы ошол соц тармактарда Манас жөнүндө сөз кылып келатабыз. Тумоо болуп жүрүп аткан учурда баягы Манас келет дегенде байлатма жинди соо болгон, ыйлаган бала соронгон деп коет. Ошо шыпасы болуп кетер, балким дем болуп кетер, шык болуп кетер деп Манас айтууну жүргүзүп аттык. Анан эми азыр келгенден кийин эмне кылып атабыз деген суроого жооп бере турган болсом, актанып бүтө албай атам. Чындап эле ушул маектерден, интервьюлардан кол бошой элек. Барбай койсоң дагы болбойт экен. Анан эл дагы кандай кабыл алат, бул кечке актана берет деп да ойлонушу мүмкүн. Бирок ушундай аргасыздык болуп калган учур болот экен. Ошолорго жооп берип бүтө элекпиз. Кудай буйрса жооп берип бүтсөк, ушул Манас боюнча жасап аткан ишибизди андан ары улантабыз деп ойлойм. TikTok жөнүндө сөз болуп калды. TikTokто көбүрөөк сөз болуп атыптыр. Ал жакка дагы катталып, эми Манасты ошол жакта жайылсам деген дагы ниетим бар. Аны да көрөбүз. Буйрса сизден да TikToктон көрөт экенбиз. Кудай буйрса. Анда агай, Дөөлөт байке менен азыр дагы мамилеңиздер барбы? Азыр мындай байланышыбыз жок. Бирок Дөөлөт тайым айтам мыкты манасчы. Анын саясий кадамдарын колдого алган жокпуз. Андай жерде сөз жаңылып калышыбыз мүмкүн. Саясий кадамы жеке көз карашымда туура эмес болду деп ойлодум. Ошон үчүн колдого алган жокмун. Ал эми манасчылыгын дайым колдого алып келем, ал мыкты манасчы. Сиздин жумушуңузга ийгиликтерди каалайбыз. Анан акыркы суроолордун бири болсун, сизден үлгү алып, сиздин жаныңызда жүрүп дагы да болсо өнөрүңүздү, мен дагы агай сиздей болсом деген шакирттериңиз тууралуу айтып берсеңиз, канча шакирт таптап атасыз? Шакирттерибиз Кудайга шүгүр, эл алдында, журт алдында таанылып, башы көрүнүп калгандар бар, жаңыдан талпынып жүргөндөр бар. Эң негизги максатыбыз биз кандай гана жумуш кылбайлы, кыргыздын улуулугун даңктоо, Манасты даңазолоо негизги максатыбыз. Ал кайсыл деңгээлде жүзөгө ашты, кайсыл деңгээлде жүзөгө ашпай калды, ал калп таразалап алат. Бирок максатыбыз ушул экендигин унутпайлы, болгондо дагы оңгусунан тайбай турган жолду тандап алып, азыр Манас дүйнөсүнө дагы кол салгандар көп. Ар кандай тармактарга, агымдарга буруп кетүү далалатында жүргөндөр бар.
ошондой кылбай манасчылар мектебин түптөп салттуу жолу менен улап кетсек деген ниетибиз бар. Наки агай, сизге чоң рахмат. Дал ушундай алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз, сиз менен сыймыктанабыз. Жалпы көрөрмандарга жакшы каалоо тилектер болсун сиз тараптан, Ар дайым оозубузда манас түшпөсүн. Манас оозубузда эмес, жүрөгүбүздө, тилибизде эмес, дилибизде, көкүрөгүбүздө жашасын.